Базар Коргон району Акмат Мөнөкбаев атындагы номер 29 жалпы билим берүүчү орто мектеби мекемесинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Арзыматова Лилия. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, окуучулар. Баарыңыздарды 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү байрамыңыздар менен куттуктаймын. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил күнү мыйзамы кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңеште мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тили майрам катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Анда баарыбыз көңүл буралы, балдар. Кымбаттан кыналышып бүткөн тилим, кылымдан азиз энем күткөн тилим, төрөлүп бул дүйнөгө көз ачканда, жаралып жаным менен бүткөн тилим, сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көркү чексиз, тамшанткан такылдаткан балдан ширин. Тилиңе кулдук кылам энем атам, кечиргин мен тарапта болсо катам. Сен сүйгөн, сен сүйлөгөн ушул тилди кубултуп, безеп ырдап келе жатам. Бул тилдин кылдат кымбат сырын ачам, канымды сыя кылып китеп жазам. Таң эртең тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечте кошо батам. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Сиздерди 23 сентябрь тил майрамыңыздар менен куттуктайм. Эне тилим өз тилим, эси жоктук иш кылат өзүнүн эне тилинде, сүйлөбөсө сөздү ким? Уккан сайын көшүгөн эне тилим эгизим, сүзүп өттүм өзүнөн акыл билим деңизин. Карылардын оозунда шекер шербет бал болгон, эр жигиттин оозунда намыс менен ар болгон. Кайсиеттүү эне тил аруу назик сезимди кылым бойлоп келесиң, кыргыз атын өчүрбөй.